Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Казакбай Абдышев агайыбыздын Салтанат аттуу чыгармасы. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Салтанат 5-бөлүм. Арыдан бери бир жумадай убакыт өттү. Али иш таба элекмин. Мурдатан көнгөн өзүмдүн эле автобазыма орношсомбу дейм. Жаман көрүшөбү, жаман көрүшпөйбү, кантсе да эли тааныш. Бекене чала айткандай, үйрөнгөн жоо атышканга жакшы болуп жүрбөсүн. Анын үстүнө автобаза үйүмө да жакын. Автобазанын начальнигине кирсемби деген ой көңүлүмдө туруп алды. Буга түрткү алиги Шамшиев менен Наумовдун жаңы начальникке карата болгон оң пикирлери болду. Бүгүн саат 10 ченде автобаза жакка басып келдим. Эрте келсем деле болмок. Эртең менен автобазада иш көп. Ар кандай көрсөтмөлөрдү берип, начальниктин колу бошобойт. Мен киргенде машинкасына бирдеме басып отурган катчы кыз башын көтөрүп, эмне иш менен келдиңиз эле дегендей суроолуу жүзүн мага бурду. Алды менен саламдашып, артынан начальник өзүндөбү деп сурадым. Өзүндө. Кирсе болобу? Эмне ишиңиз бар эле? Ишке орношсомбу дегем. Ким болуп? Шопур. Кадрлар бөлүмүндө болдуңузбу? Болдум. Колоннанын начальниктерине да кирдим. Бардыгы начальникке кир деп айтышты. Кыз бир саамга ойлоно түшүп, анан ордунан көтөрүлүп, начальник деген жазуусу бар эшикке кирип кетти. Бая мурун секретарь кыздын уруксаты жок эле. Петр Кондратьевичке бирибиз кирип, бирибиз чыга берчүбүз. Бирибиздин сөзүбүз бүтө электе башкабыз дартыбызды айтып сөздү жыраталашчубуз. Катчы кыз кайра тез эле чыгып, кириңиз деди башын ийкей берип. Мен кабинетке кирип, артымдан кош эшикти жаап, саламатсызбы дедим эшик алдында аялдай түшүп. Саламатчылык, мындай келип отуруңуз, деди начальник, колу менен жаңсай, алды жагындагы жайдак үстөлдүн эки жагына коюлган орундуктардын бирин көрсөтө берип. Мен келип орун алдым. Аңгыча эки телефондун бири шыңгырап калды. Кое тур дегенсип, мени көздөй алаканын келтирип, сол колун көтөрүп, оң кол менен телефондун трубкасын кулагына тосту. Алло, кулак сизде, деди начальниктин жүзү токтоо тартып, ойлуу көздөрүн бир жерге жиберип. Кичине жүрөк басты кылганга телефондун шыңгырап калганы жакшы болду деп ичимден кубандым. Начальник телефон менен сүйлөшүп бүткөнчө, кабинеттин ичине бир сыйра көз жүгүртүп чыгууга үлгүрдүм. Петр Кондратьевич начальник экенинде бул кабинетте бир нече жолу болгом. Ал кезге салыштырганда кабинеттин ичинин жасалгалары бүтүндөй өзгөрүптүр. Менин бет алдындагы дубалдын так ортосунда кагазын тизесине коюп, бирдеме жазып отурган Лениндин сүрөтүнүн чоңойтулган көчүрмөсү илиниптир. Оймо чиймелүү алкагы алтындын буусуна кармалгандай. Дубал менен кошо жасалган шкафтын эң үстүнкү текчесинде ошол эле Лениндин томдору, андан ылдыйкы текчелерде ар түркүн китептер тигинен ырааты менен коюлуптур. Кабинеттин төрт дубалы тең жарымынан ылдый кызыл күрөң жылтыратылган жыгач менен капталыптыр. Паркеттелген пол жаркырап таптаза. Топурап элдин кире бербегендиги билинип турат. Жаңы начальник эмес, кабинеттин өзүндө да сүр бар. Владимир Яковлевич тогутер жерин айтыңызчы, деген начальниктин сөзүнөн кийин эсиме келип, ага кыйгач көз жибердим. Телефондогу сүйлөшүү ага жакпагандыгы анын бүркөлгөн кабагынан билинип турду. Владимир Яковлевич, ошо кантип болсун? Өзүбүздүн машиналарга запчасть жетпей жатса, бүтүндөй машинаны бирөөгө берип, андан көрө жарактан чыгарып, жарактуу тетиктерин өзүбүз пайдаланганыбыз оңго. Телефондун тиги учундагы киши анын сөзүн жулуп кеткендей болду. Ал кайрадан унчукпай трубкага кулак төшөдү.
Министрдин орун басарынын буйругубу? Эркинбаевдин өзү кол коюп турбу? Чын эле ошондойбу? Жантан бери моюн бербей айтышып жаткан начальник министрдин орун басары деген сөздү укканда кадимкидей тартына түштү. Бирок телефондун трубкасын тарс коюп мелтейип отуруп калышына караганда эмелеки телефондогу сөзгө ал макул эмес болчу. Көңүлүм бузуп таштады, эми мени укпай кууп чыкпаса болду деп өзүмчө бушаймандандым. Дүгдүрөйө алдын карап отурган начальник боюн артка тарта түзөлө берип, эмелеки сүйлөшүүдөн кийинки нааразычылыктын жышааны али таркабаган жүзүн мага жиберди. Так, келипсиз. Ишке орношсомбу дедим эле шопур болуп. Мурда кайда иштеп жүргөнсүз? Мен алды менен күймөлө түшүп, анан таржымалында айтып кирдим. Начальник сөзүмдү бузбай баштан аяк укту. Ийде, сен ошо Ачакеевсиңби? Билем, уккам, деди начальниктин жүзүнөн таң калганы билинбей. Сенин дагы бир жолдошуң бар дешпеди беле? Кошо кесилген. Ал да бошонуп келдиби? Калмырзаев деген беле? Асекти айтып жатканын түшүнүп, ооба, Асек Калмырзаев. Ал 10 жылга кеткен, дедим кысталып. Экөөң бир кармалыптыр эмес билиңер. А эмнеге сага 3 жылда, Беркиге 10 жыл беришкен? А дегенде эмне дээримди билбей мукактанып калдым. Асектин үйүн тинткенде көп акча чыгып, биздикинен эчтеме табышкан эмес, дедим билгенимди жашырбай. Мынтип айтаарымды айтып алып, а сен акчаларыңды кайда жибердиң эле, десе, эмне деп жооп берем деп ичимден коркуп кеттим. Начальник эмнегедир антип сурабады. Бирок андан оор суроо узатты. Угушма караганда, Калмырзаев экөөңөр барсаңар бирге барып, турсаңар бирге туруп жүргөн экенсиңер. Анан сен 3 жылга, тиги 10 жылга кесилгенин акыйкат деп ойлойсуңбу? Башымды жерге салып, унчукпай отурдум да калдым. Эмне унчукпайсың? Мен сени суракка алып, кайрадан түрмөгө салдыртайын деп жаткан жерим жок. Күнөөңөр бир болуп туруп, тарткан жазаңардын айырмасы асман менен жердей. Өзүң ойлоп көрчү. Ушул акыйкатчылыкпы? Буга акыйкатпы, акыйкат эмеспи, анын эмне кереги бар деп кантсе да ичимден дүргү түштүм. Акыйкатпы деп 2 жолу сурап жиберди. Демек, бир маани менен сурап жаткан болуу керек. Эмнеси болсо да бир сөз айтып кутулбасам болбойт. Бирок эмнегедир анта албадым. Чындыктан качып кутула турган эмесмин. Эмнеси ак, эмнеси кара экенин өзүңүз деле билип турбайсызбы? Анын эмнесин сурагандай, дедим башымды салып отурган бойдон. Ооба, билгенин билип турам. Бирок өз оозуңдан уксам дейм. Мунун акыйкат жагы да бар. Эмне дегенде Жээнбаев, Эркинбаевтар менен иштешели деп мен ошо Асек Калмырзаев азгырган жана үгүттөгөн. Ал эми акыйкат эмес жагы үйдө болгон акчаны аялым төркүнүнө алып кеттир. Тинтишкенде биздикинен эчтеме табышпаптыр. Мына, бул жообуң түзүк. Демек, 7 жылдык күнөөң мойнуңда калган, туурабы? Эгерде Асекке салыштырсак ошондой. Туура, Асек эми дагы 7 жыл жүрөт. Ал эми сен ошо 7 жылдык күнөөңдү эмне менен жууйсуң? Кеп мына ошондо. Ортобуздагы сөз токтоп, кенен кабинеттин ичи нымтырады. Айтышты. Башында жөн иштеп жүргөн экенсиң. Анан Асекке кошулупсуң. Ошону менен тетир жолго түшкөн дешет. Начальник ушуну айтып ойлонгонсуп 10 чакты секунда унчукпай отуруп калды. Атым урмат дедиңби? Ооба. Атың да жакшы экен. Көп сүйлөгөндү жакшы көрчү эмес элем. Бирок экөөбүздүн сөзүбүз узарып кетти. Анткен менен бир топ нерселерди чечишип алдык. Так, кайсы машинада иштегиң келет? Мен күтүлбөгөн суроого таң калып, начальникти таңыркай карадым. Мурда өзүң иштеп жүргөн колоннага бар. Начальник Наумов Владимир Макарович жаңы болду.
Жээнбаевдин ордун алдым. Менимче жакшы адам. Начальник селектордан Наумовду чакыртты. 5 мүнөт өтпөй эшик ачылып, Наумовдун узун бойлуу ичке толкусу көрүндү. Владимир Макарович, бул жигитти тааныйсызбы? Ооба, мага кайрылган эле. Эмесе колоннаңызга алыңыз, бош машина болсо отургузуңуз. Түзүгүрөөнөн тандаңыз. Түрмөдөн келиптир, акчасы деле жок болсо керек, деди начальник иштиктүү сүйлөп. Бирок акчасы жок болсо керек дегенин какшык же чын экенин ажырата албай ордумдан көтөрүлдүм. Начальник Наумов экөөбүздү токтото берип: Урмат, көңүлүң менен жакшы иштегин. Бир жолу түрмөгө отуруп келдиң. Ошол жетишет сага. Силер шоопурлар көпсүңөр, талаалап жүрөсүңөр. Ар бириңе көз салыш өтө кыйын. Мүмкүн да эмес. Өзүң көзөмөл бол. Бир акылман өз уятыңдын сотунан корк деп айтыптыр. Өз уятын Кудайдан жогору коюу бул адамдагы эң чоң касиет. Андайлар жамандыкка барбайт. Андайларды Кудай да колдоп турат. Наумов экөөбүз адегенде анын чакан кабинетине кирип, мен начальниктин наамына ишке алыңыз деген арыз жаздым. Анан тышка чыгып, мага берилчү машинаны көрмөккө гараждын ичин көздөй бастык. Жаман машина эмес, жүрүп турган машина. Шоопуру ооруп ооруканада. Ал эми кайра келбейт. Ошо бойдон пенсияга кетет. Эски шоопур. Машинасына түзүк көз салчу. Түшкү тамак маалда болуп калды. Бүгүн үйүңө барып биратоло эртең кел, деп Владимир Макарович чөнтөгүнөн алып чыгып, машинанын ачкычын мага карматты. Автобазадан чыгып, үйдү көздөй бастым. Начальник менен болгон сүйлөшүүнү кайрадан бирден эсимден өткөрдүм. Адегенде эле анын оорукчан ак боз иреңи, көзгө толуму жок чукчуйган арык толку бою көз алдыма тартылды. Мен бул адамды биринчи көрүшүм. Аны менен биринчи бет алып сүйлөшүм. Ким деген адам? Бир көрүү менен, бир сүйлөшүү менен адамга баа бериш кыйын. Бирдеме үмүттөтүп жатпасын. Анан жаңы эле келген кишиге жап-жаңы машинаны кармата берген эмнеси? Минткени үчүн начальникти шоопурлар кургалтырбашы керек. Ал баштатан келаткан салт. Түрмөдөн келсем, анан өзүң көзөмөл бол деп толук ишеним көрсөтүп, тура келип колумду кысканың эмне дейм? Эмнесин айтып башты ортайын, азырынча мага табышмак бойдон кала турсун. Турмуш көрсөтөт. Бара-бара мунун сыры да маалим болот. Ошондо ыкка жараша иш кылармын. Анткен менен машинанын ачкычын ары бери кармалап, өзүмчө кудуңдап сүйүнүп коем. Эртең ишке чыгам. Азырынча мени алыскы рейстерге жиберишпейт. Шаардын ичинде, тегерек чекесинде жүрө берем. Мага алыскы рейс жагат. Кыйынчылыгы болсо да алыскы рейстерге көнгөм. Ошентип ишке кириштим. Көнгөн иш. Эртең менен гараждан чыгып кетмей. А пунктунан Б пунктуна жүк ташымай. Кечинде гаражга кайтып келмей. Иштегениме 1 айдай өттү. Бир жолу машинамдын тияк биягын карап жатсам, Наумов келип, начальник чакырып жатат деп ээрчитип алды. Эмне болуп кетти деп ичимден жүрөксүдүм. Урмат, сен эртең Пржевальскийге жөнөтмөк болдук. Арак алып барасың. Арак ташыган машинанын мотору бузулуп калыптыр. Сеникинен башка ылайыктуу машина чыкпай жатыр, деди Кадыр Айтиевич шыр эле биз кирээрибиз менен. Мен таң калдым да тигилерди алмак-салмак карадым. Эмне дегенде мындай баалуу жүктү ташууга менин али укугум жок болчу. Кадыр Айтиевич мунумду түшүндү көрүнөт, көңүлүмдү жайгара мынтты. Түшүнүп жатабыз, кабатыр болбо. Өзүңө өзүң ишенсең болду. Биз сага ишенебиз. Туурабы, Владимир Макарович? Анын үстүнө көл тарапка жибергиле деп өзүң да суранып жүргөн экенсиң. Аялың болбосо да балаңды көргүң келип жүргөндүр. Барып кел. Жолуң болуп балаңды таап аларсың. Ушул эле күнү түштөн кийин прицеби менен машинама арак жүктөп, сыртынан брезент менен жаап, арчындап байлап автобазага алып келип койдум.
Жолго эртең менен эртелеп чыкмакмын. Ошол күнү будильниктин жебесин 4-кө койдум да эртелеп уктоого жаттым. Бир окумда будильник саатынын чыр эткен дабышынан ойгонуп кеттим. Эсиңдеби окурманым, силер окуп жаткан баяным дал ушинтип башталган эле. Ошентип арак чүктөп, бүгүн эртең менен саат 4-төн өтө бергенде чыгып, көл тарапты көздөй жол тартып келатам. Түрмөгө кесилип барып келгенден бери алыскы рейске биринчи чыгышым. Салтанат менен Уланды көрөр бекем. Эң куру дегенде уулумду эле бир көрсөм болду. Ошого эле ыраазы болот элем. Ошентип ой пикиримдин баары Салтанат менен Уланда. Кайда болду экен? Эмне кылып жүрүшөт болду экен? Машина эмнегедир жай жүргөндөй сезилет. Жол арбыбаган сыйт. Саат 11-лерде Чолпон атага кирип келдим. Июль айы курорттук сезондун болуп турган маалы. Көчө толтура ар түркүн эл. СССР деп аталган өтө зор өлкөбүздүн булуң бурчтарынан келишкендер. Салтанат менен Улан көрүнүп калып жүрбөсүн деген үмүтү аз ойго жетеленип, көзүмө урунгандарга кадала калам. Бирок калың эл арасынан алар көрүнбөйт. Машинамды көздөн далда жерге токтотуп, артымды улам кылчак карап, ашкананын көздөй бастым. Артымды карап жатканым машинада арак бар экенин билип калышса, тим эле кумурскадай үйүлүшөт эмеспи? Бөтөлкөсү 5 сомдук аракты 10 сомдон бир заматтын ортосунда талап кетишээр эле. Жок, Кудай урсун, бу жолу мындай пикир ойма келген жок. Коркконум, бирди жарым уяты жок бирөөлөр арак экенин билсе, брезентти тилип бөтөлкөлөрдөн сууруп кетеби дегеним. Түрмөдөн келгениме 1 айдан ашпай жатып, жолдон арактан сатып жибериптир деген сөзгө калам. Начальник балким мени сынап жибергендир. Шаша-буша арыдан бери тамактанып кайра жолго чыктым. Корумду кыштагына жакындаган сайын жүрөгүм алеп-желеп. Бирок Салтанаттардын үйү култтануу экен. Мени терезеден көрдүбү, коңшу үйдөн чач алынган, эти капкара болуп күйгөн, жалаң трусычан 10-11-лердеги бала чыгып келип, адегенде чаңк эткен үнү менен салам берип, анан ким экенимди сурады. Салтанат эжемби? Ал ишинде, кечинде келет, мектепте китепканачы, деди бала, берген суроомо иргелбей жооп айтып. Улан кайда, баласы? Ал бакчада, кечинде Салтанат жем өзү ала келет. Уландын атасы барбы? Атасы кайда? Атасы? Баланын кабагы бүркөлө ойлоно түштү. Азыр атасы жок. Тиги Улан айтып жүрөт го, атам бир жакка кеткен, келет деп. Мукан карыя кайда? Салтанаттын атасы. Салтанат эжемдин атасыбы? Мукан чоң атамбы? Албы, ал былтыр эле өлүп калган. Мен эмне кылсам деп ойлоно түшкөнчө тиги чакылдаган бала. Өзүң ким болосуң? Деп сурап жиберди. Менби? Дедим чала уккан киши болуп. Жөн эле. Мукан чоң атаңды таанычу элем. Бир жолу Фрунзеде машинама салып келгем. Ошо кишиге учурашайын деп кайрылгам. Мен кетмек болуп, машинамды көздөй басканда. Аба, Салтанат эжем келгенде эмне дейин? Ким келип кетти дейин? Деди такылдап. Эчтекенин кереги жок дегенсип, колумду кайдыгер бир шилтеп, машинама барып отурдум. Салтанат менен Уландын дайынын чала була болсо да билдим. Азыр жүктүү машина менен жолдо жүрө бербей, жеткизер жерине жеткизип таштайын да, Салтанатка кайра кайткан жолдо кайрылып көрөйүн деген ойго келип, машинамды от алдырдым. Бирок Пржевальскийге жетип, антип-мынтип жүктү түшүрүп, кагаз-кугаздарын алганча кеч кирип кетти. Анын үстүнө аракты тапшыруунун машакаты да бир топ тура. Ар бир жашикти санап, анын ичиндеги ар бир бөтөлкөнүн сынган-сынбаганын текшерип чыгышты. Бактагы бензин да түгөнүп бараткан экен, чиркелишип чубалжыган машиналардын артынан кезек күтүп, бензин куйдурганча каш карайып, күүгүм кирип кетти. Бир жерден барып шам-шум эттим.
Андан чыгып машинамды көздөй бастым. Эбак түн кирип, шаар ичинде электр шамдары жаркырайт. Эмне кылсам деп ойго түштүм. Фрунзени көздөй кайра тартсамбы? Азыр жолго чыксам, Салтынаттардын айылынан түн ичинде өтөм. Андай болгондо Салтынатка кандай жолугам? Жети түндө карайлап терезесин кагамбы? Же бүгүн биергели конуп алып, эртең кайткан жолдо жолуксамбы? Бирок эртеңкиге калсам, Фрунзеге жүк жүктөшүм керек. Андай жүк эртең эле табыла коёбу? Табылса да, табылбаса да, эртеңки күндүн өлөөрү бышык. Артка кайткан алыскы жолдо жүк алып келбей бош барсаң да ада күнөө. Бирок жүрөгүм алып учуп, машинам бош болсо деле кете бергим келип туруп алды. Түн ичинде болсо да Салтынат менен уланга эртерээк жетип, аларды көрүүнү эңседим. Алар туурасында эртерээк билип, көңүлүмдү бир жаңсыл кылсам дедим. Аларга коңшу тестиер бала менен бүгүнкү сүйлөшүүдөн кийин Салтынат эмгиче бирөөгө баш кошуп кеткендир деген шектенүүм таркап, жакшы үмүттүн учкундары сезимимде кайрадан жылтылдады. Салтынаттардын айылына жеткенде саат түнкү 12-ге жакындап калды. Машинамды үйдөн алда кайда оочо токтотуп, жарыктарын өчүрүп, кабинанын ачык терезесинен айланага кулак түрдүм. Бирин серин иттердин үргөнү болбосо жымжырттык. Асман ачык, ай жарык. Кыштактын кай бир жеринде бирин серин электр лампочкалары үргүлөйт. Түн ичинде кандай чабарып жолугаар экен деп жол бою башымды катырып келдим. Азыр кабинамда отуруп, анын эмнеси бар? Түн ичинде эшигин каксам эмне экен? Уурданып койнуна барганын жатыптырмынбы? Өз аялым го. Жанында башка күйөөсү болгон күндө да ошону айтам да деген кайрат келе калды. Машинадан түшүп, жол жээктей басып жөнөдүм. Салтынаттардын тамынын астында көчө бойлото тигилген зор теректер баягы бир кезектегисиндей эле көк тиреше зыңкыйышат. Үйдүн терезеси караңгы. Чоң жолдон бурулуп, үйдү карай бет алдым. Канткен менен да жүрөксүп кадамым жайлады. Аягымды аяр таштап, эски тамдан өтө бергенде жаңы тамдын чыгыш тараптагы терезеси тык-тык кагылганын угуп шүк туруп калдым. Терезе дагы чертилди. Мен эңкейе берип, шырт билгизбей жылып, чоң теректин сөңгөгүнө жашындым. Айдын жарыгы менен акталган дубалдын бетинде бирөөнүн карайган сөлөкөтү мага даана көрүндү. Караан терезени дагы черткиледи. Бу саам катуураак. Терезенин ак пардасы тартылып, бирөөнүн элес булас жүзү көрүнгөнсүдү. Бул ким? Салтынаттын үнүн тааныдым. Мен эле, тааныбай жатасыңбы? Деди тыштагы эркектин үнү. Жети түндө эмне жүрөсүң? Деди Салтынат терезени жарым жартылай ача берип. Келгим келди. Сени көргүм келди. Күндүз деле көрүп жүрбөйсүңбү? Ниети бузуктар гана түн жамынып жүрүшөт. Койчу эми Салтынат. Ниетим бузук болсо, мына асманда ай турат, ай урсун. Анан эмне келдиң, эл уйкуда жатканда? Күндүз деле эл көзүнчө ачык бирдеме сүйлөшө албайсың. Эч ким жокто кеңири отуруп, бир сүйлөшөйүн дедим эле. Сүйлөшкөндө эмне демексиң? Сени кыз кезиңден жакшы көрөрүмдү билесиң. Шаарга бардың да башкага турмушка чыгып кеттиң. Сени күйөөгө чыгыптыр дегенди укканда эмне болдум дейсиң? Жинди болуп кете жаздадым. Армияга кеттим да ошо ойдон айылга кайрылбай, жыргалаң шахтасына кетип калдым. Үй бүлөдөн жол айтпаптыр мага. Аялым экөөбүз ажырашып кеттик. Сенин күйөөңдөн кетип калганыңды билип, бир кайгырсам, бир кубандым. Кайгырганым тагдырыңдын бузулганы. Кубанганым сага карата менин жолумдун ачылганы. Макул болсоң, экөөбүз баш кошуп алсак деген оюм бар. Ошону айта албай жүрөт элем. Мырза, сен жаман жигит эмессиң. Жаш кезибизде сүйүү каттарын жазбаганың менен сенин оюңду мен да билчүмүн. Бирок
Ал кезде мен ошо сүйүү дегенге анчалык маани берчү эмесмин. Мага айылдык балдардын канчасы кат жазбады. Тагдыр ушундай экен. Мени башкага буйруп коюптур. Күйөөңдөн биротоло кеткениңби же? Өзүм да билбейм. Күйөөм 3 жылга кесилип кеткен. Эсебимде чыгып келип калышы керек. Күйөөм менен башым ачылбайын, башка турмуш куруу ою азыр менде жок. Башым ачылмайын дегениң эмне? Айтып жүрүшөт го, Салтынат биротоло чыгып келген дешип. Жок мырза. Бирөөдөн чыгып бирөөгө тийиштеген эле оңой бекен. Карабашым болсо да бир жөн. Ортобузда бала деген турат. Атасын көрүп калган. Ага башка эч ким өз атасындай болбойт. Чын-чынына келгенде күйөөм жаман жигиттерден эмес болчу. Аны башкалар бузушту. Демек, күйөөң алдыңа келсе, жарашат экенсиңер да. Ким билет, кат алышып кат беришкен жокпуз. Балким күйөөмдүн ою башкадыр. Жок, менин да оюм ошо, деп кыйкырып жибере жаздадым. Бирок антпедим. Шарт турдум да ачыкка чыгып тигилерди көздөй бастым. Жигит мени байкай коюп, ой деп чочуп, арты менен нары жылды. Салтынат терезени шарт жапты. Мырза, токто, качпай эле кой, дедим, үнүмдү жай токтоо чыгарып. Өз атын уккангабы, жигит токтоп калды. Бирок кантсе да катылып жүрбөсүн дегенчелик дене оюн жыйгансып, эки колу өйдөлөй берди. Мен терезенин жанына барып, мырза, бери бас, чочуба. Мен Салтынаттын күйөөсү болом, дедим. Анан терезени кактым. Салтынат, ач терезеңди, мен урматмын. Терезе кайра ачылып, Салтынаттын жүзү көрүндү. Айдын күңүрт жарыгында анын жүзүндөгү өзгөрүүнү байкай албадым. Бирок көздөрү бакырайып, тили оозу жок, мени эле тиктеп турду. Салтынат, мырза, экөөңөрдүн сөзүңөрдү уктум. Баарын уктум. Мырза, сен эми бар. Салтынат азырынча менин аялым. Өзүбүз чагалып, Салтынат айткандай баштарыбызды ачышып алалы. Жигит лам деп унчукпай көчө тарапка басып кетти. Салтынат, эшигиңди ач. Прижвальскийге жүк алып баргам. Антип-мынтип түшүргөнчө кеч кирип кетти. Бүгүн өтүп баратып кайрылсам жок экенсиң. Коңшу бала айтты, сен жумушта, уланды балдар бакчасында деп. Салтынат ары көздөй караңгылыкка сиңип кетти. Мен тамдын бурчуна айланып эшикти көздөй бастым. Кире бериштеги терезе жарык болуп, анан бат эле эшик ачылды. Бутуна чейин узун халат кийип, кырктырган чачын желкесине түшө сеңселтип, Салтынат турат алдында. Анын көздөрү ирмелбей, бакырайып мени тиктейт. Тааныбай жатабы? Жок. Таанырын тааныды дечи. Кир, эмне туруп калдың, деди Салтынат. Үнүндө өктөмдүктүн нокоттору бар. Минтип адатта энеси күнөөлүү балдарын зекит. Босогон атта өтүп, далиске кирип, боосу жок туфлимди буттарымдан шыпырдым. Андан ары залга кирдим. Салтынат артымдан кирип, жарыкты күйгүздү. Бөлмө ичине көз жиберип, уланды издедим. Көрүнбөйт. Уланчык кайда? Төркү бөлмөдө, уктап атат. Кирсем болобу? Дедим, негедир үнүм күнөөлүү кишиникиндей чыгып. Эмне, сагындыңбы? Ооба. Көөдөнүм муңдан жарылып кете жаздады. Эркектик кайратым араң токтотту. Сагынсаң, 3 жылдан бери бир кат жазып коет элең го. Мен бирдеме дей алганга жарабадым. Бирок улан жаткан бөлмөнү көздөй өзүнөн өзү кадамым шилтенди. Эшикти айырлап ачтым. Тышкы залдан түшкөн жарык бөлмө ичин кадырес эле жарык кылды. Жерге кийиз үстүнө салынган төшөктүн бир жак четинде капкара болуп күнгө күйгөн, эти белине чейин ачылып, улан чалкасынан түшүп уктап жатат. Уулумдун жанына барып, тизелеп отурдум. Салтынаттыкына окшогон борбогоюраак эриндери ачылып, кашка тиши көрүнөт. Ичим эзилип, муун жүүнүм бошоп кетти.
эңкее берип мойнунан жыттадым. Өмүрүмдө апам менен коштошуп түрмөгө кетип жатканда көзүмө жаш алган элем. Азыр каңырыгым түтөп, көзүмө жаш толуп балбылдады. Уланчыктын этине тамбасын деп башымды өйдө кыла берип, эки алаканым менен бетимди бастым. Ыйдын деми алкымымды бууп, эки көзүмдөн жаш шорголоду. Бирок ичтеги чыңалууну көздүн жашы токтото албай, баа деп озондоп жибердим. Ошо чөгөлүп отурган калыбымда артымдан кирген Салтынатты карай албай, өрөпкөп ыйлай бердим. Анан солуктап башымды өйдө кылсам, турган жеринде Салтынаттын да көзүнөн жаш мөлтүлдөп куюлуп туруптур. Тура калып, Салтынатка асылып, башымды анын мойнуна катып алып, мурункудан 5 бетер өпкөлөдүм. Бир окумда Салтынатты акырын кучагымдан бошоттум да, залга чыгып, төрдөгү шырдак үстүнө барып, беткелде отура кеттим. Салтынатта үстөлдүн жанындагы орундуктан жай алды. Эмнеси экенин билбейм, Салтынаттын жүзүн тик карай албай жалтайлайм. Эч кимибизден сөз чыкпайт. Бирок эмелеки көлдөй аккан көз жаштарыбыз бири-бирибизди сагынганыбыздын, өткөн турмуштагы өйдүк сөйдүктү унутуп кечиришкенибиздин далили экенин Салтынат да, мен да айттырбай, ар кимибиз өз ичибизден сезип билип отурдук. Чай коеюн деп Салтынат өйдө болду. Машинамды үйдүн жанына жакындатып айдап келмекке тышка чыктым. Кайра үйгө киргенимде Салтынат өстөлүнүн үстүнө аны-муну тамактарын коюп коюптур. Капкагын калдыратып, чай да кайнады. Бири-бирибизге карама-каршы отурдук. Ортобузда негедир сөз жүрбөйт. Менин оюм Салтынат менен Уланды шаарга качан алып кетем менен алек. Апам кандай жүрүптүр? Деди Салтынат биринчи болуп тынчтыкты бузуп. Жакшы эле. Улан экөөңөрдү аябай сагыныптыр. Шаарга качан кетебиз? Дедим, ыгы келе калганда көкүрөктөгү өйгөн суроону берип. Салтынат мунума дароо жооп бербей, сус тарта алдындагы бир жерди тиктеп ойлонгонсу отуруп калды. Шааргабы? Деди Салтынат арсарылана. Негедир ошол жака табитим тартпай калды. Бала кезден көнүп калгандыкыбы, айыл жери эле көзгө жакшы көрүнөт экен. Шаарда жашоо менин кулк мүнөзүмө туура келбейт окшойт. Салтынат муну менен эмнени айткысы келип жатат? Сен деле айылда калып иште дегениби? Эмне, айылда эле калалы дейсиңби? Шаарда 2-3 жыл жүрүп калдым. Такыры көнө албадым. Жашырбай айтсам, сен эле үчүн жүрдүм, урмат. Балким иштебей, бош жүргөндүкүдүр. Ишке алаксысаң, шаарга деле көнүп кетесиң, дедим дилимдегини айтып. Билимим болбосо шаарда эмне иш кылам? Аялдар иштөөчү фабрика дегендерден көп неме жок. Урмат, антип иштесе деле болот дечи, бирок көңүлүңдөгү иш болбогондон кийин. Бир жерде 2 жылдан бери китепкана кармайм, көнүп калдым. Сырттан окуусу бар экен, ошого тапшырайын деген ойдомун. Эртең окуучулар менен конференция өткөрмөкмүн. Мен ойго түштүм. Салтынат алдыма чоң маселе коюп салды. Мындайды күткөн эмесмин. Эмне дегени? Мен керек болсом айылга кел, керегим жок болсо өзүң бил дегениби? Шаарда туулуп, шаарда өссөм, айыл жерине мен көнө аламбы? Жалгыз апамды кантем? Сен мени катуу таарынттың. Биринчиден, ошондо мени киши бийтпи дебей калдың. Ошого эмне себеп болду? Жанагы бир чымадан акчаң. Ошол акчалар сени көптүрдү. Болбосо сен жаман жигит эмес элең. Акча деп жүрүп, акыры түрмөгө түштүң. Мага каттырган акчаңды үйдөн таппай, ичиң күйгөндүр. Салтанат ордунан туруп, Улан жаткан бөлмөгө чыгып кетти. Аяктан мага тааныш чымаданды алып чыкты. Аны жерге коюп, өзү терезе пардалардын ар кайсы жерлерин кымтылады. Анан отуруп, чымаданды ачты. Толтура болуп, таңгак акчалар
көзүмө урунду. Кубанычтанбы же коркунучтанбы айтор билбейм. Дене башым дүрдей түштү. Салтанат чемодандын оозун кайра жаап: "Урмат, мына акчаң. Ошо бойдон. Апам да өлдү, атам да өлдү. Ошондо да бул акчадан бир тыйын короткон жокмун. Сени күткөнүмдүн бир себеби да ушул болчу. Акча сеники. Алгын. Алгында эмне кылсаң өзүң бил." Салтанат: "Мага бул акчанын кереги жок. Мага да кереги жок. Жалаң акча керек десем, сени үйгө киргизбей кууп жибербейт белем. Экөөбүзгө кереги жок акчанын кимге кереги бар? Акчаны эмне кылабыз? Эгерде тийбегениң чын болсо, 50 миңдей болуу керек." Билбейм. Ошо келгенден бери чемоданды биринчи ачышым. Салтанат, билесиңби, баягы мен менен бирге иштеген Асек деген шопурду. Тинтишкенде үйүнөн көп акча чыгып, ал 10 жылга кесилип кетти. Аялы мен билбейм, күйөөм алып келип эле жатчу деп Асекке жалаа жаап кетиптир. Ортоктош болуп, аялын жоготкону канча? Ошодон калганы табылып отурбайбы? 20 миңге жакыны. Эгерде биздикинен 50 миң сом табылганда, мага 10 жыл эмес, андан да көп беришмек. Балким атып да жиберишмек. Демек, акчаны мен ала кеткеним жакшы болгон экен да. Ооба, Салтанат. 3 жылга барып келгеним менен менин мойнумда али 10 жылдык күнөөм бар. Экөөбүз тең жарга барып такалгандай ойлонуп калдык. Мелтиреген тынчтыкты Салтанат бузду. Урмат, өзүң түшүндүң. Мен эми кайра шаарга бара албайм. Шаарыңда ансыз да жатып ичээрлер толуп жатат. Менсиз да жетишет. Ал эми айыл жеринде ошо жатып ичээрлерди тоюндуруш үчүн мал багар, дан багар киши керек. Апабыз, өзүң деле апаңды айтып атам. Айтып отурчу эле го. Тиги 60-жылдардын башында дүкөндөрдө деген колбаса жайнап турчу деп. Куйкаланган баш, шыйрактарды бияка кой. Азыр ошолордун бири барбы? Менимче, азыр эл көбөйүп кетти шаарыңда. Иштегени бар, иштебегени бар. Окуганы бар, окубаганы бар. Ал эми айыл жеринде мал бага турган жайыт менен дан айдала турган аянт өзгөргөн жок. Мурдунан тынгандардын баары эле шаарга качышат. Мынтип отурсак, эт, сүт, нан кайдан пайда болот? Ишенесиңби? Көмүрдү убагында ала албайбыз. Ун да болбой калат. Ун болгондо да нанды жасап жештин өзү канча машакат. Нан бышыруучу наабайкана жок. Колхоз, совхоздор ирилешти. Мунусун жакшы деп коелу. Ал эми Борбор деген кыштагында бир клубу бар. Башка кыштактарда эл, өзгөчө жаштар алектене турган эмне бар? Мына, биздин эле айылды алалы. Колхоздун Борбордук кыштагынан 5 чакырым алыс турабыз. Клубубуз жок, кино көрүшпөйт. Жайкысын кино алып келген болушат. Анысы да 2 сериялуу. Бирөөлөрдүн короосуна коюшат. Жайкысын караңгы 10дон кийин барып кирет. Бир аппараты менен саат 3-4кө чейин коюшат. Салтанат тыный түшүп сөзүн кайра улады. Бирде эмне иш кылам деп жатасың го? Машина, трактор деген толуп жатат. Аларына да киши жок. Мен билем, сен машинанын тетиктерин жакшы билесиң. Көңүлдөнсөң тракторунда, комбайнында үйрөнүп кетесиң. Азыр айыл жерине сендей кишилер керек. Түшүндүм. Салтанат айтаарын айтты. Шаарыңа бара албайм, кааласаң берге кел деп ачык эле айтты. Буга мен тараптан жооп болушу керек. Шаарга жүр деп дагы кыстап көрсөмбү? Жумшак мүнөзүн эми акыры кетер. Жок. Бул мындан 3 жыл мурдагы айылдын уялчаак, тартынчаак кызы эмес. Ал такыр өзгөрүлүптүр. Айылда калам дегенин бир жактуу ойлоого болбойт. Анын үнүндө күйүп бышкандык бар. Башка бирөө болсо, балким 50 миң сомду жанына түйүп, күйөөсүн ээрчип кете бермек. Же Салтанаттын өзү айткандай күйөөсүн үйүнө жолотпой кууп жиберип, көп акчанын четинен оюп жеп коюп, көр тирлигин көрө бермек.
бир эркекти күч күйөө кылып алмак. Салтанат, айыл жерин мага караганда жакшы билесиң. Балким айткандарыңдын жөнү бардыр. Бирок менин бияка келер коерум азыр эле чечилчү иш эмес, туурабы? Эң болбогондо апама бир ооз айтайын. Ал эмне дейер экен? Анан мына убакчада жүрөгүмө чий болуп кадалды, айлам кетти. Салтанат да ушуга макул болгонсуп унчуккан жок. Салтанат менен уланды кезиктиргеним апамды бир жагынан таң калтырса, бир жагынан кубандырды. Оорукчан иреңинен ыраазычылыктын жышаанын кетпеген апам улам суроосун жаңыртып отурду. Мен Салтанат менен болгон сөздү эч өзгөртпөй айтып бердим. Ошол апа, Салтанат шаарга барбайм, апам экөөңөр айылга көчүп келгиле дейт. Апамдын эриндери эки жакка тартылып, көздөрү бүшүркөй бир жерди караган калыбынан жазылбайт. Апам бирдемеге ыраазы болбой калса же чечилиши оор маселеге такалса, ушинтип калаары мага баштатан маалим. Анан сен эмне дедиң? Деди апам ойлонуңку жүзүн астыртан мага жиберип. Ойлонуп көрөлү дедим. Эми бир жагынан алсак Салтанаттыкы да туура. Айткандарынын жөнү бар. Бирок аныкындай эле ар кимибиздин ишибиз бар эмеспи? Мейли, сеники бир жөн деп коелу. Шопурлук жумуш каерден болсо да табылат. А менчи? Мен айылга барып эмне кылам? Өмүр бою иштеп келаткан фабрикамды таштап кетиш мага эле оңойбу? Коллектив деген бар. Жаман жакшы курбу курдаш, тел тең туштар деген бар. Иштеген жеримде атча болбосо да тайча баркым бар. Анан пенсияга чыгуу деген бар. 3 жыл калды. Апамды муюп отуруп уктум. Анын айткандарынын эч бир галети жок. Салтанат менен сүйлөшкөндө мынчалык тереңирээк ойлонгон эмескем. Анда эмне кылалы, апа? Дедим, чын эле эмне кылаарымды билбей арсараланып. Мага бала керек, сага бүлөө керек. Балага апа кымбатпы же бүлөө кымбатпы? Экөө тең кымбат. Бирок бүлөнүн башында болуш эркектин милдети. Аларды багыш, кагыш керек. Сени багып чоңойтуп, өз милдетимден кутулдум. Салтанат жаман бүлө эмес. Аны колдон чыгарбаш керек. Бар урмат. Кайда жүрсөң да мага 6 саныңдын аман жүргөн эсеп. Келип кетип турарсыңар. Балким 1 класска киргенче улан менин колумда жүрүп кетер. Ушундай деп апам өз оюн жыйынтыктады. Бир азга ойлоно отуруп мынтип сурады. А өзүңчү? Өзүң айылга көнө алар бекенсиң. Мен билем, сен алыска жүк ташыганды жакшы көрөсүң. Анан айыл ичинен чыкпай, бир жерде тегеренип жүрө алар бекенсиң. Мен ушуга да терең ой жүгүртүп көрбөптүрмүн. Ар кимдин өз көңүлүнө жаккан иши бар деп, апамдын айтканынын түк калети жок экен. Чын эле, мен колхоздун ичинде өңкүлдөтүп машина айдап жүрө аламбы? Түз жол, кең трассага көнгөм да. Ылдамдыкты жана алыстыкты жакшы көрөм. Өзүм шаарда туулуп, шаарда өсүп, анан көнүп калган ишимди таштап, 30 жашка жакындап калган курбалыма чейин өмүрүмдүн бир да күнүн өткөзүп көрбөгөн айыл жерине бара аламбы? Оор суроо. Жооп бериш кыйын. Сүйүү үчүн, үй бүлөң үчүн баардыгына кайыл болуш керек деп коюшат. Эч жерде жазылбаган ушул жобого эмнегедир макул болбой турдум. Жарык дүйнөдө жашоонун ырахатынын бири үй бүлөлүк кубаныч. Анда талаш жок. Бирок адамдын жашоо тирилигине ошол гана жетишеби? Күч кубатың барында өмүрүңдүн көп убактысы иш менен өтөт. Ишин көңүлүнө жакпай, илең салаң күн өткөрүүгө болобу? Апам менен болгон ушул сүйлөшүүдөн кийин айылга Салтанаттын үстүнө барам деген күйүүм басаңдап, каягын көздөй басаарымды билбей, кайрадан 9 жолдун тоомунда калдым. Ал аны менен болсун. Апамдын алдында
Менин кетирген кечирилгис күнөөм бар. Аны мага билгизбей, Салтынатка акча каттырып жүргөнүм. Салтынат алып кеткен көп акчанын дайынын апам али билбейт. Ошол туурасында ага айтсамбы айтпасамбы деп өз кабыргам менен көпкө кеңештим. Айтайын дейм. Апамдын ордуна келе баштаган көңүлүнө бүлүк саламбы деп корком. Айтпайын дейм. İçimden өз уятым курттай жейт. Айтпай койсом, эртели кеч угуп калса, апам мен жөнүндө эмне деп ойлойт? Өлбөгөн 4 шыйрагым калбайбы? Түрмөгө түшкөндөн да жаман нерсе болот го. Жок, кой, апама да айтып коеюн. Мен акча жаткан чемоданды ачканымда, ботом бул эмнең? Деп апам карачаар жылаан көргөндөй катуу чочуп, отурган жеринде 2 колун серпип, денесин жыйырды. Ал таңгак акчадан көзүн албай, анан ошол алайган калыбында мени карады. Эриндери диртилдеп кетти. Апамдын мынчалык корккон абалын мурда көрбөгөн жаным өзүм да чочудум. Чемодандын оозун тез жаап, четке түртүп койдум да. Апа, сага эмне болду? Эмнеге мынчалык корктуң? Деп анын далысына колумду койдум. Апамдын тили байланып, жалдырап мени тиктейт. Апа, уксаң, бул акчанын жайы деген мындай. Акчанын баянын баштан аяк айтып өттүм. Апамдын жыйрылган денеси эми гана бошоң тартып, башын ылдый салды. Ал ошол калыбында 1 саамга отургандан кийин: "Урмат, кагылайын. Турмуштун ызасын жакшы эле көрдүм. Сен да анын кермек даамын таттым. Ашык дүнүйө деп араанын ачкандардын биринин да жыргаганын көргөн жокмун. Мынабу арам акчаңды жогот. Өкмөтүнө өткөзөсүңбү, эмне кылсаң да көзүмө көрсөтпө. Өлсөк да кыйналбай өлгөндөй бололу." Мен Кадыр Айтиевичке төкпөй чачпай Салтынатка кезиккенимди баяндадым. Ошол Кадыр Айтиевич, сизге чоң рахмат. Бүлөмдү кайра таптым. Бирок Салтынат бияка келбейм дейт. Мен болсо шоопурлугумду да таштай албайт көрүнөм. Ошентип эмне кылаарымды билбей, эки ортодо калдым, деп сөзүмдүн аягына чыктым. Келинчегиң менен балаңды жакшы көрөрүң, алар менен биргелешкен турмушуңду улантайын деген оюң чынбы? Деп Кадыр Айтиевич түптүз суроо койду. Ооба, дедим мен токтолбой шашып. Келинчегиңдин үстүнө көчүп бара албасаң, мындай кылалы. Көл тарапка барчу 1 маршрутту сага бекитип берели. Жүк тартып баратып, келинчегиң менен балаңа кайрылып тур. Ушуга макулсуңбу? Мен азырынча мындан башка арга таппай турам. Бүлөң менен кол үзбөй турсаң, кийин дагы бир нерсеси болоор. Менин ойлонгонума мүмкүнчүлүк берип, телефон чырылдап, начальник трубкасын кулагына тосо берди. Кадыр Айтиевичтин эмелеке айтканын көңүлүмдө салмактай баштадым. Бияка келгенде апамдын, тияка барганда аялым менен баламдын кашында болом. Шарты келе калганда да катташып турушаар. Кез-кезинде уланда апамдын колунда жүрүп кетээр, деп начальниктин ойдо жок жерден айтылган сунушу көңүлүмө ынанып, кубанычтын леви сезимимди аралады. Кадыр Айтиевич сүйлөшүп болуп, трубканы ордуна койду да мага суроолуу тиктей берип: "Эмне дейсиң?" деди. "Апам буга макул болот, а Салтынат макул болобу билбейм", дедим арсарланып. "Эмнеге макул болбойт? Жагдай ушундай болуп турбайбы? Келинчегиң түшүнөр да. Менин акылымды уксаң ошо, болбосо аялыңдын үстүнө бар. Машинаңды дагы бир жолу жүктөп алып, көл тарапка барып кел. Келинчегиң менен сүйлөшүп көр. Эмне деп сүйлөшкөнүңөрдү кийин мага айтып кел. Макулбу?" "Макул." Убадасында туруп, Кадыр Айтиевич мени көл тарапка жүк тартканга коюп койгон. Болгондо да негизинен арак ташыйм. Бул маршрутта иштегениме жарым жылдай болуп калды. Фрунзеден чыксам көлдү көздөй шашам. Анткени аякта Салтынат менен улан күтүшөт. Аяктан Фрунзени көздөй шашам. Биякта апам күтөт.
эмнеси болсо да жашоо тирилигиме ыраазымын. 3-4 айдан кийин Салтынат уланды инилүү же карындаштуу кылам деп жүрөт. Мен көңүлүмдө бир гана нерсе начальнигибиз Кадыр Айтиевичтин кылган жакшылыгына эмне менен жооп берем деген суроо жүрдү. Анысы үчүн бирдеме берип сыйласам дейм. Стабилдүү маршрутта иштеп, айлыгым, анан алган сыйлык акчалар болуп тапканым жакшы эле. Бирок ыгын келтире албайм. Бул начальник эчтеме албайт экен деген шоопурлар арасында күбүр-шыбыр болуп калат. Ошонусу да чын болуу керек. Эмне дегенде мен менен жолукканда Кадыр Айтиевич түз саламын жазбайт. Бирдеме үмүт жүргөн болсо, түсүн үйрүп, Жээнбаевка окшоп болбогон жерден күнөөлөрдү жамап жаскап кысымга ала берет эле. Бирок бир жолу кайрат жыйнап, актай конвертке 200 сом салып алып, начальниктин кабинетине кирдим. Чай ичип коюңуз деп бермекмин. Эшиктен киргенимди көрүп, Кадыр Айтиевич, урматсыңбы, кел деп жакын адамдай жайдары кабыл алды. Алды жагына келип отурдум. Кандай? Кийинки кездерде көрүнбөй кеттиң го. Мага таарынып калган жоксуңбу? Деди ал күлүп. Таарынып эмне? Андан көрө сиз таарынбасаңыз эле болду. Эмнеге таарынат элем? Деди ал кадыресе чочуп. Кадыр Айтиевич, сиз мага көп жакшылык кылдыңыз. Мен сизге уят болуп жүрөм. Кирем деп эле кире албайм. Кайрат жыйнап бүгүн келдим. Кубанычымды айтып коеюн дедим. Аялым төрөдү, кыздуу болдум. Кадыр Айтиевичтин калың тарткан эриндери ачылып, аппак тегиз тиштери көрүнүп, жүзүн кубаныч каптады. Болсун, куттуктайм, деп ордунан туруп келип колун сунду. Кол алышып, ал кайра ордуна отурду. Качан төрөдү? Төрөт үйүнөн кече чыгарып келдик. Декреттик отпускага чыкканы айылдан Фрунзеге алып келгем. Азыр биерде. Бали, урмат, жакшы кебиң бар экен, деди начальник чын дилинен ыраазы болуп. Кадыр Айтиевич, сиз болбосоңуз менин турмуш жолум кандай болот эле? Билбейм. Сиз аркылуу мен киши катарына кошулдум. Үй бүлөмдү кайра таптым. Момунтип дагы бир балалуу болдум. Сиздин жакшылыгыңызды апам да билет. Айткам, айтып да жүрөм. Аябай ыраазы. Сизди өзүнчө алкап отурат. Балким ылайыкпы же ылайык эмеспи, сиз кандай көрөсүз билбейм. Сизди чай ичип койсун деп азыраак тыйын алып келдим, деп конвертти алып чыгып аны көздөй сундум. Начальниктин кабагы билинер билинбес бүркөлүп конвертти колуна алды. Ичтен чыңалып, эмне болуп кетээр экен деп турган жаным конвертти алганда эс ала түшкөнсүдүм. Кадыр Айтиевич конверттин бүктөмүн үйдө кылып, көздөрүн бүшүркөтө 10 сомдук кызыл акчаларга көз жүгүртүп отурду да. Урмат, деди ал үнүн жай чыгарып. Мен азыр сени кызылдай тилдеп туруп, кууп чыксам болмок. Конвертти кошуп туруп, сени милицияга салып бергенге да акым бар. Чынбы? Ошентсем, эмне болооруңду ойлоп көрчү. Кесилип кетмексиң. Балким чын дилиң менен, чын ниетиң менен келип отургандырсың. Менин оюм да ошондой. Бирок кай жагынан алып карабайлы, муну пара берүү дейт. Орусча айтканда взятка. Түшүндүңбү? Жакшылык кылдыңыз дейсиң. Мени деген бир чарбанын башчысы дейт. Алдында иштеген адамдардын тагдырына көз салуу, колдон келген жакшылыгын көрсөтүү ар бир башчынын биринчи кезектеги милдети. Агалык, аталык милдети. Түшүндүңбү? Мен болгону ошол гана милдетимди аткардым. Билсең, ошого жооп кылып, сен да милдетиңди аткарып жүрөсүң. Машинаң көп сынбай оңунда. Планды аткарып жатасың. Тартипти бузган жоксуң. Мага дагы башка эмне керек сенден? Бир кезде, балким башка бирөөлөргө берсең берип жүргөндүрсүң. Катуу таарынып кала электенмегин. Алгында жолуңа түш, деп начальник конвертти алдыма таштап койду. Бүткөн боюм ымыр-чымыр болуп, начальниктин көзүн карай албай, конвертти алып, кабинеттен чыкканча шаштым. Ушул окуядан кийин жалпы турмушума эч деле өзгөрүү кирген жок.
ишим баягы эле. Бирок Кадыр Айтиевичтин алдында мыш болгонум эске түшкөндө, болбосо а киши көзүмө уруна калганда, эмне кылаарымды билбей айлам кетип, сезимим дүүлүгүп, бетим чымырай түшөт. Коңшу Бекене Чалдын «Уят өлүмдөн катуу» деген макалынын мааниси эми гана сезимиме тереңдеп жеткендей. Анткен менен Кадыр Айтиевич кийин ошол ишти бир да жолу эскерген жок. 1981 жазы келди. Кызыбыз 1 жаштан өтүп, там-туң басып калды. Үйдөгү кубанчыбыз, сүймөнчүгүбүз ошол кызыбыз. Улан экинчи планда калды. Ал өзү менен өзү болуп, эртеден кечке оюндан колу бошобой, балдары менен тышта жүрөт. Салтынаттын декреттик отпускасы бүтпөй, кайра айылга кетер коеру туурасында сөз боло элек. Ошол жылкы жазда рейстен кайтып, машинамды коюп, кагаз-когаздарымды өткөзмөккө диспетчерскаяга кирип калдым. 4 бурчтуу тешиктен Надянын күлмүңдөгөн толугураак жүзү көрүндү. Берген кагаздарымды арыдан бери карай салып, артынан «Урмат, сени издеп жатышат эле, Владимир Макаровичке жолукчу», деди. Издетип жаткан ким? Начальникпи? Билбейм, министрликтен текшерүүчү жүрөт дейби? Болжошумча ошол издетип жаткан көрүнөт. Эмне болуп кетти деп тышка чыктым. Владимир Макаровичке жолуксам, «Урмат, эртең жол баракчасын албай кое тур. Текшерүүчү келиптир. Ошол сени издетип атат», деди. Анын эртесинде эртең менен Владимир Макарович мени башкы инженердин кабинетине ээрчитип кирди. Төрдө башкы инженердин ордунда бейтааныш бирөө отуруптур. «Сиз издетип жаткан Ачакеев деген шопур ушул», деп Владимир Макарович мени тигиге тааныштырды. Текшерүүчү боз реңдүү болтойгон жүзүн мага уруп, сынай карап турду да: «Болуптур, сиз бара бериңиз, бул калсын», деди. Колоннанын начальниги чыгып кетти. «Так, Ачакеев деген сен экенсиң го», деди текшерүүчү бармактары жок молтойгон сол колун жаагына таяй берип. «Отур». Ал үстөлдүн үстүндө жаткан папкесин ачып, андан бир барак кагаз алып чыгып, мойнунун бир жагына кыйшайта көз жүгүрттү. «Так, Ачакеев Урмат», деди текшерүүчү кагаздан бетин албаган бойдон табышмактантып. Башын кайра көтөрдү да алдыңкы эрдин чыгара мени карады. «Так, эмнеден баштасак?» Текшерүүчү алдында жаткан пачка сигареттин бирин алып эрдине кыстарды. Молтойгон кол менен ширеңкесин бир чекесин үстөлгө басып, оң кол менен бир талын алып чылмың күйгүздү. Кери соруп, түтүнүн четке үйлөй берип: «Түрмөгө түшүп келгениң чын беле?» деди. Ал мени кайдыгер карагансып. «Ооба», дедим токтолбостон. «Эмне себептен түшүп жүрөсүң?» «Өкмөттүн машинасын өз кызыкчылыгыма пайдаланганым үчүн». «Так, мунуң чын экен. Ишке орношооруң менен начальнигиңер сага жаңы машина бердирткени чын беле?» «Жаңы эмес, бирок 20 000 жүргөн машина болчу». «20 000 деген эмне? Жаңы машинадан эч айырмасы жок да, чынбы?» «Ооба. Жаңы машина алгандай сенин кайсы кызматың өтүп кетти эле начальникке?» «Эч кызматым өткөн эмес, түрмөдөн келдим, бош турган машина экенин беришти». «Болуптур» деп коелу. Анан начальник атайын айтып жатып, сага жакшы Фрунзе Пржевальск маршрутун бекиттирип бергени чынбы?» «Аял балам көл тарапта болгон себептен ошол маршрутта иштеп жатканым чын». Текшерүүчү чылымын соруп, гүлүн гүл түшүргүчкө каккылады. «Ошол маршрутты өзүң сурап алдың беле?» «Шартымды айтсам, Кадыр Айтиевич ошол маршрутта иштебейсиңби деп өзү айткан», дедим чынымды жашырбай. «Так, түшүнүктүү. Жашырбай чыныңды айтчы. Начальнигим эмне эле сага камкордук көрүп калды. Себеби эмнеде?» «Жалаң эле мага эмес, баарына эле мамилеси ошондой». «Сен көп тайсалдатпа. Начальниги экөөңөрдүн кандай жакындыгыңар бар. Чыныңды жашырба, өз жаныңа да кара».
Жакын болгондо ал киши мени тууган эмес. Ал турмак жердештигибиз да жок. Ал таластык, мен чүйлүкмүн. Кеп жердештикте же туугандыкта эмес. Кеп силердин мамиледе. Сиз муну менен эмнени айткан турасыз? Машина менен маршрутту акча берип сатып алды дегениңиз го. Мына өзүң таптың. Өзү чоң начальник болсо. Анан шопурду болгондо да кесилип келген шопурду бөпөлөп калганы жөндөн жөн эмес да. Сиз өзүңүз кимсиз? Кайдан келгенсиз? Сиз эмне, тергөөчүсүзбү? Жок, тергөөчү эмесмин. Министрликтин кырбысынан келдим. Көзөмөлдөөчү ревизиялык башкарма. Начальнигиңердин үстүнөн арыз түшкөн экен. Аны өзүң уктуң. Башкасын сага керек эмне? Өз түшүнүгүңдү жазып бер, болду. Текшерүүчүнүн маңдайына отуруп алып, түшүнүк кат жаза баштадым. Начальникке акча бермек болуп, бирок ал мени кабинетинен кууп чыкканында жазсамбы деген ойма келип, ошенткеним туурабы же туура эмеспи деп, ичимден бир чечимге келе албай азга такалып отурдум. Ушинтүү менен Кадыр Айтиевичтин пара албаган актыгын далилдегим келди. Ары бери ойлонуп, акыры ошону көрсөттүм да, колумду коюп түшүнүк катымды текшерүүчүгө сунтум. Ал бир сыйра көз жугуртуп, аягына чыга берээрде кабагы бүркөлө калды. Чын эле ошентти белең, деди ал мени суроолуу тик карап. Ооба. Да, болуптур анда, бара бер. Тышка чыгып, диспетчерскаянын көздөй бастым. Начальниктин үстүнөн жазылган арыз эсимден чыкпай. Ким жазды, эмне деп жазды деген суроолор көңүлүмдө кайталанды. Эмнеси болсо да бул жакшылыктын жышааны эмес экенин сезип бараттым. Ал күнү кеч жүктөлүп, машинамды гаражга алып келип койдум. Эртесинде таң эртелеп көл тарапка жол тарттым. Пржевальскийден кайра тарткан жолдо жүк табылбай, 3 күн туруп калып, жуманын аягында гана Фрунзеге кайтып келдим. Ишемби, жекшемби күндөрү капшап болуп, ишке биринчи күнү чыктым. А дегенде эле кезиккеним биздин колоннанын начальниги болду. Саламатсызбы, Владимир Макарович? Саламат, урмат. Рейстен кечиктиң го? Жүк жок, туруп калдым. Эмне жаңылыктар бар? Дедим, алиги текшерүүчү туурасында бирдеме айтабы деген кыязда. Кандай жаңылык болсун, деди ал, негедир ыраазы болбогондой. Кадыр Айтиевичти кызматтан алат экен деген эле сөздөр жүрүп жатат. Кантип эле? Текшерүүнүн жыйынтыгын өткөн ишембиде автобашкарманын техсоветинде карашыптыр. Кадыр Айтиевичтин иштен алынуу жагы министрликтин коллегиясынан суралсын деген чечим чыгарышыптыр. Владимир Макарович, бул акыйкат эмес да. Акыйкатпы, акыйкат эмеспи, аны бизден сурашпайт. Анан сен түшүнүгүңдө начальникке 200 сом алып келсем албай койгон деп жазыпсың. Бекер ошенткенсиң. Ошонуңду окуп алышып, демек кантседе автобазада паракорлук бар деген жыйынтыкка келишиптир. Текшерүүчү Кадыр Айтиевич экөөбүздү Ачакеевке окшогон паракорлорду эмне кармап жүрөсүңөр деп катуу кысымга алды. Эмнеге милицияга карматкан жоксуңар, деди. Жок, Владимир Макарович, бул туура эмес. Пара берүүгө ниеттенгеним үчүн мени жазалашсын. Ал эми Кадыр Айтиевичтин бул жерде эмне тиешеси бар? Ал деген алтын киши да. Элдин баары ошондой болсо гана. Урмат, аның туура. Угушума караганда министрдин орун басары Эркинбаев экөө жакшы эмес дейт. Ошол тараптан болуп жаткан кысым көрүнөт. Кантип эле? Ал экөөнүн бөлүшө албай жаткан эмнеси бар экен? Анысын билбейм. Бирок мен автобашкармада иштеген ишенимдүү кишиден уктум. Кадыр Айтиевичти техникалык кеңеште карап, иштен алынсын деген сунуш киргизгиле деп Эркинбаев автобашкармага өзү келип катуу тапшырып кеттир. Эгер бул чын болсо, Кадыр Айтиевичтин биерден кетери бышык. Владимир Макарович, бул туура эмес да. Коллективдин атынан кат жазып, министрге кайрылалы. Владимир Макаровичтин коюланган чуңкур көздөрү мени үмүтсүз тиктеп турду. Андан мен ошонткенибизден бирдеме чыгабы? Эчтеме чыкпайт. Бекер эле жаман көрүнүп калабыз, дегенди даана окудум.
Урмат, чоңдор менен биздин ишибиз эмне? Андан көрө жол баракчаңды алып, жүгүңдү ташый бер, деди да ал менден бөлүнүп басып кетти. Мен бул акыйкатсыздыкка түк да макул боло албай турдум. Эркинбаевка кирип, өз оюмду айтмак болгон чечимге келдим. Эркинбаев өзүндө экен. Мен киргенде быты сигаретин бирден тиштеп, астындагы кагазга көз жүгүртүп отуруптур. Башын өйдө кылып, мен жака кайдыгер көз таштады. Саламатсызбы? Эркинбаев мени таанып, тулку боюн артка тартып түзөлө калды. Анын иреңиндеги кайдыгерлик жоголуп, "Ой, сен Урматсыңбы? Кел, деди шашкалаң тартып. "Кел, мындай отур." Ага кол бери учурашып, орундукка көчүк бастым. Эркинбаев ортолоп калган чылымын гүл түшүргүчкө басып өчүрүп, кайдан?" деди алтын боолуу алтын саатын билегинен өйдө жылдыра берип. "Сизге келдим, атай," дедим аны тик карап. Кел, жолобой кеттиң го." "Курманбек Эркинбаевич, келгеним биздин начальнигибизди кызматтан алган жаттысыздар. Ошо чынбы?" дедим сөздүн ток этер жеринен баштап. "Аны ким айтып жүрөт?" "Уктум. Автобашкармага барып, кызматтан алгыла деп өзүңүз айттысыз. Ошол чынбы?" "Антип ким айтып жүрөт?" Эркинбаев кантсе да карбаластай түштү. "Уктум. Эгер бул чын болсо, анын эч бир акыйкаты жок." "Акыйкат ба, акыйкат эмеспи? Сенин ишиң эмне? Сен шоопурсуң. Өз жөнүң менен машинаңды айдап жүрө бер да. Айтиевди кызматтан алабызбы, коебузбу, ал биздин иш," деди Эркинбаев өз боюн токтотуп. "Эмне үчүн сиздердин ишиңер? Ал силер менен иштеп жатабы, же биз менен иштеп атабы? Ал силерге жакпаса, бизге жагат." "Бизге жагат? Биз деген кимсиңер? Биз деген жалгыз өзүң болуп жүрбү? Айтиев сага жагат. Эмне үчүн жагат, ал бизге белгилүү." Эмне белгилүү?" дедим ачуума чыдабай кекете сүйлөп. "Акырын. Бир жолу түрмөгө барып келгениң аздык кылып жатабы?" "Түрмөгө так кошо Жээнбаев экөөңөр түшүргөнсүңөр," дедим Эркинбаевдин көзүн тик карап. "Сен бала, оозуңа карап сүйлө. Дагы айта турганың эмне?" деди Эркинбаев сигаретин бирди тутандырып. Мен ачуум ушунчалык келгенинен оозумдан сөз чыкпай туталанып отуруп калдым. "Айтпадымбы, Кадыр Айтиевичти иштен алабыз дегендин кымындай да акыйкаты жок," дедим оюмду кайталап. "Эми мындай, атайы келип айтаарыңды айттың. Айтиевти кызматтан алуу жалгыз эле менин колумдагы иш эмес. Коллегия деген бар. Коллегияны башкарган министр деген бар. Карап көрүшөт. Балким автобашкарманын тех кеңешинин чечимин бекитпей коюшу да мүмкүн," деди Эркинбаев кадыресе токтоо тартып. "Курманбек Эркинбаевич, дагы бир жолу сурайм. Автобашкармага барып, Айтиевти кызматтан алгыла деп айтканыңыз чын беле?" дедим дагы деле болсо көшөрүп. "Слушай, сени мага тергөөчү койду беле. Баргында өз жолуң менен жүрө бер," деди Эркинбаевдин боз реңи ого бетер кубарып. Мен ордумдан шарт турдум да коштошпостон кабинеттен чыгып кеттим. Коллегиясында караштыбы жокпу, ал туурасында бизден толук маалымат жок. Бирок көп узабай Кадыр Айтиевич бизден кетип, ордуна Жээнбаев келди. Кадимки эле Жээнбаев, бир кездеги биздин колоннанын начальниги. Анын начальник болуп келгени мени эч бир таң калтырган жок. Бирок рейске таң эрте чыгып, кеч кайтып, гараждан көрүп калсам жанына жолобой, мүмкүн болушунча анын көзүнө чалдыккандан качып жүрдүм. Жээнбаев да мени өз жайыма койгонсузду. Бирок мышык чычкан оюнубуз көпкө созулган жок. Бир жолу Жээнбаев алдымдан карп куруп чыга калды. Токтоп, кол бери учурашкандан башка амал жок эле. "Ой, Урмат, бул сенсиңби?" деди Жээнбаевдин бүтүгүй көздүү тегерек жүзү таң калган түргө келип. "Дагы эле ушунда иштейсиңби?" "Ооба,
дедим таң калып, менин бу жерде иштегенимди билбегенине ишенбей. Ой, анам бу жерде иштеп жатканыма 2 айдын жүзү болуп калды. Атайлап кирип деле учурашып койсоң болот. Жээнбаевдин үнүнөн кадыресе таарынычты байкадым. Мени тааныбасаң бир жөн, бир кезде жаман жакшыдыр бирге иштештик эле. Ой, жолуң болгур. Ушинтип таарынычын айткан болуп, Жээнбаев жанымдан басып кетти. Өзүмчө ойго түштүм. Эмне үчүн Жээнбаевдин көзүнө чалдыккандан корком? Качанга чейин ушинтип жүрөм? Көзүнө көрүнбөйүн десем, бу жерден биратоло кетишим керек. Болбосо аны менен камыр жумур болуп алышым зарыл. Иши кылып бир жагына чыгуум керек. Мени өз жайыма койсо унчукпай иштей берсем деген ойдомун. Анан ал мени кысымга алып, баягы эски адатына түшсөчү. Жээнбаевдин жолуң болгур дегени мага алдын ала бирдеме туурасында кабар берип тургансыды. Атайы жолугуп учурашпаганым үчүн элеби? Же башка мааниси барбы? Дагы бир жумача иштегенден кийин бир күн Надя жол баракчасын берип жатып: "Урмат, эртеңден баштап кой ташыйсың. Шаар четиндеги Арчалы совхозунан Токмоктогу эт комбинатына", деди. Мал тартып бир ай жүрдүм. Жалгыз өзүм. Тирүү малды машинага салуу менен түшүрүүнүн машакаты көп. Убакыт кетет. Саргайып күтмөй. Жүк ташуунун ошол айдагы планы жарым-жартылай айда аткарылбай калды. Айлыкка да жарбадым. Жаман иштеген шопурлардын катарына кирип, жыйналышта атым чыкты. Билгизбей Жээнбаевдин бут тосуп жатканы апачык болду. Акыйкатсыздыктын жарына дагы барып кептелдим. Азыр менин алдымда 3 ачекей жол турду. Биринчиси 2 колумду көтөрүп, Жээнбаевка баш ийишим керек да. Анын айтканы менен болуп, чай пулун берип, кудуңда иштей беришим керек. Экинчиси андан жеңилгенимди мойнума алып, арызымды жазып, иштен бошонуп кетишим керек. Үчүнчүсү акыйкатсыздыкка каршы күрөшүү. Биринчи жолго барбайм. Ал жолго түшүп көргөм. Экинчи жол айкын эмес. Мейли, бу жерден кетейин деп коеюн. Мага кандай чарба, кандай коллектив, кандай жетекчи туш келет. Бекене чалдын макалына ишенсек, дарак бир жерде жакшы көгөрөт. Илгертен бери иштеп, бул автобазага жаман жакшыдыр көнүп калдым эле. Үчүнчү жол калат. Акыйкатсыздыкка каршы тик туруп, өз укугумду коргоом керек. Бирок кантип? Жээнбаевдин алдында коргой аламбы? Кайда барсам да анын сөзүн угушат, анын сөзүн колдошот. Эмне кылуум керек? Менин азыркы абалым ок жеп жарадар болуп, жарга камалган тоо текеден эч айырмасы жок эле. Же өлүм, же өмүр. Жарга такалып тура берсем өлдүм. Мергенчи жайма-жай бутага илиндирип атып алат. Башка айласын кылуу керек. Айласы эле мергендин өзүн түп-түз качыруу. Качырып сала бергенде кароолго илиндирсе атып алды. Анте албаса жаралуу теке мергенди томолото сүздү. Бирок жаныбарлар дүйнөсүндө сот өкүмү деген жок. Алардын заң зүкүнү өзүнчө. Мен азыр барып, Жээнбаевди төбөдөн ары темир таяк менен бир салсам, күм жан болот. Анын артында эмне турат? Эмне болмок эле? Мени да атып жиберишет. Болбосо эң бери жагы катуу режимдеги 10 жылдан кем эмес мөөнөттү мойнума илишет. Ошентип Жээнбаев өлүп, мен түрмөгө кесилип кеттим деп коелу. Ошондон кимге пайда? Жээнбаевдин ордуна дагы бир Жээнбаев келет. Анын балдары жетим аял жесир калат. Аларда эмне күнөө? Мен балдарым жетим, аялым жесир калат. Аларда эмне күнөө? Ошентип өз каалоом менен иштен бошонуп кеткенден башка менде арга калбаптыр. Бир жандык союп, тааныш туунуштарга ажыраш аяк бердик. Мен айыл жерине кетүүнү биратоло чечтим. Апам да мунума макул болду. Эт желип, чай ичилип бүткөндөн кийин коңшу Бекене чал арбактарга арнап Куран окуду.
Анан мага арнаган батасын берди. Ак жүргөн, адилет жүргөндөр кай эл, кай журт болсо да батып кетишет. Алла Таалам маңдайыңа ушуну жазып койгон экен. Эми ылаажы жок макул болбоско. Бүлө деген ириде керек. Балдарды багып чоңойтуп, эл катарына кошуу ата эненин парзы. Урмат балам, ыйманыңа береке берсин. Кайда болбогун бала чакаңдын кашында, айдан аман, жылдан эсен жүр. Амин, Аллаху акбар. Карыяга кошулуп, ошол жерде отургандар да кош алакандары менен жүздөрүн сыдыра төмөн түшүрүштү. Жатар алдында тышка чыктым. Көчө бойлоп жай басып баратам. Ойма ар нерселер түшөт. Көңүлүмдө өкүнүч да, кубаныч да, дүрбөлөңдүк да бар. Өкүнүчүм өткөн күндөрүм. Кубанычым бүлөм менен болчу күндөрүм. Дүрбөлөңүм өзүмө тааныштыгы жок айыл жеринде өтчү күндөрүм. Айыл адамдардын пейили менен ниети, кызыл аскердик бекене чал менен анын кемпириникиндей болсо, андай жерде кантип жашоого болбосун. Асек түрмөдөн чыкпай көз жумганын бирөөлөрдөн уктум. Кокусунан Кадыр Айтиевич эсиме түшө калды. Ал кишинин акыйкатсыздыктын жеми болгону жүрөгүмдө ого өтер мыкчыды. Аны ичимден аядым. Кайда иштеп жатты болду экен? Иштеп жатты болду экен? Анын кийинки тагдыры эмне болот? Ак жана адилет жүргөн бул адамга кылган жамандыгын ойлоп, Эркинбаевка ого өтер жиним келди. Жээнбаев, Эркинбаевке окшогондор мамлекет үчүн, коом үчүн социалдык жактан өтө коркунучтуу адамдар. Алар менен күрөшүүнүн жолдору барбы? Аларды ооздуктай турган, ыплас жолуна бөгөт кое турган күч барбы? Эгерде Эркинбаевдардын крышасы өкмөт башчысы менен партиянын республикалык комитетинин биринчи катчысы өздөрү болуп жатышса, кара ташыбызга күрөшө алабызбы?